أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم آمنت بالله صدق الله العظيم. Emne alar azapka şaşılışabı aytçı elgaralarda biz жақсы niyamatlar менен жыргатып жашасак, bir нече жыл кийин аларга убада кылынган нерсе келсе, алардын жыргаган нерселери, жыргаган жашоосу аларга эч бир пайда бербейт. Биз бир дагы айылды эскертүүчү жибербестен туруп, аларды жок кылган эмеспиз. Биз зулум кылуучу эмеспиз. Куранды шайтан алып түшкөн эмес, шайтандарга алып түшүү мунасып эмес. Алар алып түшө албайт дагы. Албетте шайтандар Куранды уккандан Куран уккандан аларга тыюу салынган. Аллахка башка эч кимди шерик кошпогун. Анда сен азапка түшкөндөр менен азаптанып каласың. Жана жакын туугандарыңа эскерткин. Канатыңды жайгын сага эргешкен мусулмандарга. Эгер алар баш тартса, айткын, мен силер кылган иштерден тазамын, безеримин. Жана күчтүү боорукер, ырайымдуу Аллага таваккул кылгын. Ал сени турган учуруңда, сен сажда кылган абалыңдардын баарында көрүп турат. Албетте ал баарын көрүп туруучу, угуп туруучу, билип туруучу. Бул Шуара сүрөсүнүн 204-төн баштап 220-га чейинки аяттар. Шуара сүрөсү аягына чыгып калды. Биз Шуара сүрөсүндө пайгамбарлардын окуяларын окудук, алхамдулилла. Окуп келип отуруп, акырында Аллах субханаху ва таала пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын пайгамбарлыгын баяндады. Шону Куран экенде айтты Аллах таала. Бул Куранды Аллах таала сага түшүрдү. Ва иннаху танзилу раббил аламин. Назала бихи рухул амин ala qalbik litakuna minal munzirin деген аяттар менен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын пайгамбарлыгыны баяндап атат. Демек, пайгамбарлар баары бул демеге жашоого пайгамбарлардын баары Аллах таала жиберип, эң акырында пайгамбарлардын мырзасы болгон Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламды дүйнөгө жиберген. Жибергенден кийин кафырлар балдар ар түрлүү шылтоолор, ар түрлүү этираздарды кылган. Ошол этираздарды, шылтоолордун бирөөсү алар кээде акмактык кылып бизге тезде азап жаадыр. Азап түшүр. Сен эртең биз өлгөндөн кийин азапка каласыңар, иман келтирбесеңер азап болот, дозок болот деп коркута бересиң. Ошол азабың качан болот деп сурашат эле.
fa asqit aleyna kisafen minas sema. Kur'an'daki ayetlerde okuduğunuzda fa asqit aleyna kisafen minas sema in kunta minas sadiqin. Eğer çınçıl bolsaң, aytkan azapların çın bolsa, anda asmandan bizge taş jağsın, ot jağsın, azaplar kelsin degen sözler aytkan edi. Allah subhanahu wa taala mana şu ayetlerden Allah'a cevap berip atat. Afa bi azabina yesta'jilun. Emne alar bizin azapka şaşılıp atabı. Emi alar uşunçalık ele özüne işenip Allah'ın azabı bolboyt, azap kelbeyt de oylaşabı. Yok, андай emes. Şaşılbagıla azap hak var. Biroq azap kelgenden keyin silerдин barыңар keç kalasыңар, ümitsiz kalasыңар, azapta kalasыңар. Oşon üçün Allah subhanahu wa taala silerge möhnet berip atat. Jaşagıla dep Allah taala möhnet beret dep Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem arkılуу eskertip atat. Al emi аны түшүнбөгөн kafirler kana azabın kelbeyt go, biz görбөй жатабыз go dep баягы эле жамандыгын, жаман иштерин, туура эмес акыйдасын, кутурган иштерини кыла берчү эле. Ошону Allah subhanahu wa taala bu ayette afa bi azabina yesta'jilun. Alar bizin azaptı kaçan bolot dep şaşılıp atabı. Afara'ayta immatta'nahum sinin. Afara'ayta ra'a yara degen söz, ballar körü degen söz. Ra'a yara. Ra'aytu deyt körü. Bul iki manası var. Bir manası göz menen körü. Ra'a yara'nın bir manası göz menen körü. İkinci manası jürek menen körü. Jürek menen körü bulda aytılат. Afara'ayta immatta'nahum sinin degen söz göz menen körü manasında aytılат. Sen közüň menen gördüňbü? Alardy biz bir neçe yıllardan beri jırgal jaşaoda jaşatyp keletabız degen söz. Ekinci manası afara'ayta qiyaldanуу, oylanyp gör degen söz. Jürek menen adam akılı menen oylanyp görgönü dagın aytılат. Düşünýärmi? Sen özüň akylyň menen, oýuň menen oýlap görçü. Immatta'nahum sinin. Eger biz alarga, kafirlarga bir neçe jırgal jaşoo bersek deyt. Matta yumatti'u degen söz jırgal jaşoo. Düşünýärmi? Bunun manası jırgal jaşoo. Oşol учурда jırgal jaşooga berilүүчү asbaptar, sebepler. Bulardy dagın aytılат. Jırgal jaşooga kerekli ne var? Çoğ kan saraylar, akçalar, bala çaka, güç kuvat, bansap, dünya, büt bardığı jırgal jaşooga sebepçi bolup çykan nerseler bul dünyadagı. Emi Allah taala aytyp atat, aytçı eger oylanyp görçü immatta'nahum sinin. Eger de biz uşul kafirlarga bir neçe yıl jırgal jaşoo bersek, je bul dünyada jaşayıp turadigan jırgal desilerdin bardığını bersek, summa ja'ahum ma kanu yu'adun. Keyin alarga kelse, alarga vada kılgan nerse. Jırgap jaşap atat ele, alarga vada kılgan nerse ne boluşu mümkün balдар? Ölüm boluşu mümkün, azap boluşu mümkün. Bravo. Jırgap jaşagan adamga dele ölüm kelet. Kıskası Allah jırgap jaşap atat, keyin alarga ne oldu? Ölüm keldi kokustan. Je bolsam alardın üstüne azap geldi. Ölüm gelir menen ne bolat? Azap kele başlayt. Ma aghna anhum ma kanu yumatta'un. Alar jırgap jaşap atkan jaşoosу, alardın baylığı, biyligi, güç kuvatı hiç biri alarga fayda berбейт deyt. Düşünýärmi? Allah taala aytat, şaşırıp ne kılasыңар deyt azapты. Al azap kokusundan kelse, silerdi mınav jaşap atkan jaşooňar, mınav güç kuwatyňar, mınav düýnöňer, mınav bilimiňer, mınav işiňer biri dagın ne kılbayt? Silerdi azaptan kutkaryp kala albayt. Ölümden kutkaryp kala albayt. Siler hiç kajaka barıp kutula albaysyňar. Oşon üçün azapty ümit kılbaýly koýgula, azapty surabaýly koýgula, azapty surabaýly jaşaý bergile dep Allah subhanahu wa taala eskertip atat. Afara'ayta immatta'nahum sinin. Aytçı, eger alarga biz bir neçe yıl jırgal jaşoo bersek, summa ja'ahum ma kanu yu'adun. Keyin alarga wada kılgan nerse gelse, ma aghna anhum ma kanu yumatta'un. Keyin alarga berilgen nerseler biri dagın Allah'ın azabyny kutkaryp kala albayt deyt. Demek bul dünyadagi jaşoo balдар aябай kıska jaşoo. Kıska jaşoodun içinde jırgalı balдар bogor az ele möhnet bolat. 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl aşy barsa. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde aytat, menin ümmetim 60-70'in tegerinde jaşayt degen. 60-70 yıl jaşayız bolgon uşul. Anın aşpayбыз. 80-90 anın ayağı ötkönдөр az ele bolat. Oşol 60 yıl, 70 yıl asak ot jaşoodun. Oşonun başındagı 20 yıl balдар adam balası çoň oýup okuyduğan üçin bolat. Okup, anan iştep, keyin üylönüp,
30-40'a чейин не болот? Бала чакалуу болуп, үйлөнүп иштейсиң. Анан 40'a киргенге чейин иштеп, өзүң путуңа тура баштайсың. Анан 10 жыл жашайсың жыргап. 50'тен ашкандан кийин кайра эле картаң болуп, башың ооруйт, белиң ооруйт, бишиң ооруйт, көзүң ооруйт, кулагың ооруйт. Ошентип барып эле кетип каласың ахиретке. Адам ойлойт, ушулардын баарын коюп, эми жыргап жашаймын деп. Чашың агарып, дүйнөнүн кандай экенин түшүнүп, эми жашаймын дегенде өлүп каласың. Эми түшүндүм, кимдин ким экенин билдим, акты караны билдим, эми жашаш керек экен деп, эми мындай төрүнүп жашаганга киргенде эмне болот? Өлүм келет балдар. Түшүнүңөрбү? Адам 70 жыл, 80 жыл деген менен мындай карасаң, башынан аягын карасаң, болсо 5 жыл, 10 жыл ашпаса, көп болсо 20 жыл болсун. Калганы машаккат менен, кыйынчылык менен өтөт. Лакад халакнал инсана фи кабад. Аллах субханаху ва тааля айтат, биз инсанды машаккатта жаратканбыз. Дүйнө машаккат балдар. Төрөлдүң, балеге калдың. Машаккаттын арасына келгенсиң. Машаккат менен өтөт. Ошону айтат Аллах Таала, имматтанахум синин. Аларга бир нече жыл жыргал жашоо бердик. Жашоо керемет, жашоо жыргал деп жыргап жашап атат, кутуруп атат. Сумма жаахум ма кану юадун. Кийин аларга убада кылган нерсе келди. Убада кылган өлүм келди. Убада кылган не? Азап келди. Ма агуна анхум ма кану юматтаун. Аларга топтогон байлыгы, жыргал жашоолору, жакшы нерселери, жакшы көргөн нерселери эч кимиси пайда бербейт дейт. Демек, дүйнө балдар вактылуу нерсе, анын ичиндеги байлыкка, бийликке, анын ичиндеги жакшы нерселерге алданбаш керек. Ошол нерсе менен мен түбөлүк калам дебеш керек. Күчүңө ишенбе, сен да карыйсың. Эртең сенден күчтүү жаштар чыгат. Акылыңа ишенбе, сенден күчтүү акылдуулар чыгат. Билимиңе ишенбе, сенден күчтүү билимдер чыгат. Байлыгыңа ишенбе, сенден күчтүү бийлик болот. Канча байлар бар эле, канча күчтүүлөр бар эле, канча кыйындар бар эле, бүгүн жок. Бардыгы жок. Келди кетет. Алардын бири дагы ошол анын билими, анын байлыгы, анын кыйындыгы сактап калган жери жок. Сактап кала албайт дагы. Ошон үчүн арабтарда бир макула бар. Изал манияту аншабат азфараха алфейта кулла тамиматин ла янфау. Арабтар бир макуласы бар, эгер адашпасам ушундай. Бул деген сөз өлүм өзүнүн баягы кору менен манчасын салганда адамга сен ар бир мойнуңдагы пайда бербей турган тумарлардын баарын ыргып саласың дейт. Бул деген сөз өлүм келгенден кийин эчтеке пайда бербейт. Аны доктор сактап кала албайт. Аны бир дамла кары бар дем салып сактап кала албайт. Аны акчасы сактап кала албайт. Бийлиги сактап кала албайт. Өлүм келдиби, манчасын салып ушундай тиштегенде бүттү. Сен өлүмдүн астындагы эмне болосуң? Бир олжо болуп каласың. Колго түшкөн буюм болуп каласың. Ошондуктан өлүм келди, эчтеке сага пайда бербейт деген сөз. Демек, Аллах субханаху айтып атат, силер бул жашооңорго алданбагыла, жыргал жашоодо жүрөбүз дебегиле, Аллахтын азабы келбейт дебегиле. Азап келет. Азап келгенден кийин кеч каласыңар. Ошого чейин Аллага ибадат кылып, тоба кылып кала дейт. Сумма жаахум ма кану юадун. Кийин аларга вада кылган нерсе келсе, ма агунанухум ма кану юматтаун. Алар топтогон, алар жыргаган байлыктары эч бир пайда бербейт. Вама ахлакна мин карьятин илля лаха мунзируна зикра. Вама ахлакна мин карьятин илля лаха мунзирун зикра. Вама кунна залимин. Андан кийинки аятта Аллах Таала айтып атат, биз канча айылдарды, элдерди жок кылсак, талкалап өлтүрүп, биз өзүнчө жоготкон жокпуз дейт. Аларга башында эскерүүчүлөрдү жибергенбиз дейт. Эскерүүчү пайгамбарларды жиберген, пайгамбарларды укпагандан кийин, пайгамбарларды ээрчибегенден кийин Аллах субханаху ва таала алардын үстүгө азабын түшүргөн. Вама ахлакта мин карья илля лаха мунзирун. Канча айыл болсо, адамдар болсо, элдерге ар дайым Аллах Таала биринчи Аллахтын сүннөтү пайгамбар жиберет. Пайгамбар келип айтат: "Мынау ак жол, мынау кара жол, акыйкатты танда, Аллага кайт, тоба кыл, ширк кылба, күнөө кылба, иманга кел" деп чакырат. Пайгамбарлар эскерткенден кийин, же пайгамбарлардын найбиндер эскерткенден кийин деле баягы коом, эл иманга келбесе, андан кийин Аллах Тааланын азабы келет.
Demek eskertүү berilbestен туруп эле Алла Таала аларга азап түшүрбөйт. Аллахтын сүннөтү биринчи эскертүүчү келет, пайгамбар келет, насихат кылат, эскертет, эскерткенден кийин деле түшүнбөсө, баш ийбесе, моюн сунбаса, эми Аллах Тааланын азабы келет. Мына ушул аятта айтып атат: "Ва ма ахлакна мин кария илля лаха мунзирун." Канча пайгамбар коомдарды биз жок кылган болсок, албетте аларга биринчи биз инзар кылуучу, коркутуучу, эскертүүчү пайгамбарларды жибергенбиз. Алар эмне кылат? Зикра. Бул зикра балдар карылар отурат, бул эки кылда окулат. Муанака. "Ва ма ахлакна мин кариятин илля лаха мунзируна зикра." Birinci okuluşu. İkinci okuluşu "Ve ma ahlakna min qaryatin illa laha munzirun." Toktop zikra ve ma kunna zalimin. Düşünüyorsunuz mu? Bu iki konuda okulunat. Demek eğer zikranı mutaallık munzirunga olsa, anda biz kança peygamber jibergen bolsok, alardın bardığı eskertip bergen. Ahiretти, Allah'ını azap eskertip kelgen. Eskertkenden keyin dagın baş ibegenlerge Allah Taala azap jibergen. Ularga da aytып атат, силерге biz Muhammed aleyhissalamды эскертип жибердик. Эскертип жибердик. Эскертип атат, эгер баш ийбесеңер, силерге дагы азап келип калат деп атат. Илгери балдар жалпы азап келген, пайгамбарыбыздын доорунда жалпы азап келбейт. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам рахматан лил аламин. Ва ма арсалнака илля рахматан лил аламин. Ошол себептүү Алла Тааланын өзгөчө коомго жиберген, жалпысын бардыгын кылып жиберген эмес. Демек وَمَا أَحْلَكْنَا مِنْ قَرْيَ إِلَّا لَهَا مُنْزِرُونَ degenden bilindi. Her bir kavimga Allah Teala eskertүү üçün özünün peygamberlerini jibergen. وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ. Biz zalim emesmiz deydi. Allah Teala hiç kaçan zalim emes ballar. Allah Teala bir kavimga bir azap bergen bolsa, Allah'ını zulüm kıldı aytpayбыз. وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ. Ama kunna zalimin degende bilindi, Allah zulüm kılmaydı. Al azap ballar, adam balası, oşol qoom, oşol adamlar özдөр oşoga tatıktуу bolup kalat. Oşoga ılaylık iş kılgan bolat. Oşol azap amalının gana bir cazası bolat. Allah'ın taraftan kelgen azap bolboyt al. Oşon üçün kelgen azaptı Allah azaptadı, bana zulüm kıldı aytılmaydı. Aliyazu billah. Al senin jaman kılgan amalının kesepeti. Al şirkten kesepeti. Al günahının kesepeti. وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينَ. Bu ayetlerden Allah Subhanahu wa Taala kafirlerden daha bir etirazına cevap berip atat. Kafirler negizinen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ga iki türlü etiraz kılışkan ballar. Birincisi Peygamberimizin özüne etiraz, zatına. İkincisi Kur'an-ı Kerim'e etiraz. İkinci etirazı köbürөөк bolgon birincisine karaganda. Sebebi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın arasında öskön, 40 yıl alar men çoğu yaşadı. Peygamberimiz bardığı bilette çınçıl, amanatçıl, uvadaga turgan, takva insan deşetiler. Muhammed Sadıkul Va'dul Amin. Muhammed Amin degen Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den lakabı var ile. Oşon üçün Peygamberimizga köp jaman söz ayta albayt ele bular. Biroq alardın köbürөөк etirazı Kur'an-ı Kerim'e olgan. Oşon üçün Peygamberimiz Kur'an okuganda şair degen, bul şeir eken degen aytkan nesesi, sahir degen, kahin degen, bu balдар sıyqırçı olsa bizim tilme aytkanda bayağınday bakşı degen söz. Göz açık, bakşı degendey bolat. Emi Kur'an-ı Kerim'e Allah Teala bular üçün etiraz kılgan. Allah Subhanahu wa Taala başında Kur'an-ı Kerim'de musbat manisini aytdı. Nazala bihi ruhul amin ala kalbika litakuna minel munzirin. Nazala bihi ruhul amin. Kur'an'da bu kim alıp geldi? Peygamber ruhul amin alıp geldi. Cebrail aleyhisselam alıp geldi. Senin yüreğine düşürdü. Bu Kur'an-ı Kerim Allah'tan gelgen vahiy, bu kitap Allah'tan gelgen kitap. Bunda hiçbir şeytandan, hiçbir jaman esenin nesi yok, kolu yok, alardın mesi yok, sarımı yok. Bu tüz Allah'tan gelgen kitap ekendigini Allah Teala musbat manada bitti bayanlagan. Nazala bihi ruhul amin ala kalbik litakuna minel munzirin degen ayatta. Bugünkü ayatta Allah Subhanahu wa Taala bu jerde aytып атат, şeytanlar Kur'an-ı Kerim'de alıp gele albaydı.
деген. Себеби кахин деген не болгон? Илгери кахиндер балдар, бакчылар, төлчүлөр, алар асмандан деме шайтандар асманга чыккан. Асманга чыгып Аллах Таалам буларга берген буйруктарды кээ бир нерселер угуп калган. Анан ошолорду алып келип, не кылган? Өзүнүн астындагы, кол астындагы бакчыларга таркаткан. Анан ошол сөздөрдү айтып, кээде ошол сөздөр болуп калган учурлар болгон. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям дүйнөгө келгенден кийин, пайгамбар болгондон кийин бул нерсе токтогон. Бүгүн шайтан, жиндер асманга чыга албайт. Асманга барып, ал жактагы болуп аткан окуялардан, кабарлардан кабары жок. Буга не тыюу салынган. Алла Таала тарафтан тыюу салган. Демек, бул Кур'ан-ы Карим Аллахтын тарафтан түшкөн китеп, буну шайтан алып келе албайт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям кахин эмес. Бул чыныгы Аллахтын китеби экендигини мына аятта дагы Алла Таала баяндап атат. Ва ма таназзалат бихи шаятин. Бул Кур'анды шайтандар алып түшкөн жок деп атат. Буну Рухул Амин алып түштү. Рухул Кудус алып түштү. Джабраил алейхиссалам алып түштү. Шайтан алып түшө албайт. Ва ма янбаги лахум. Аларга мунасип эмес. Алар муну аткара албайт. Мүмкүн эмес. Ва ма ястатиун. Алардын колунда да келбейт деп атат. Алардын колундан келбейт деп атат. Демек, Кур'ан-ы Каримге шайтандын эч бир тиешеси жок балдар. Кур'ан-ы Карим мукаддас китеп, эң ыйык китеп, эң ыйык пайгамбарга, эң ыйык Джабраил алейхиссалам аркылуу түшкөн китеп. Ошон үчүн Алла Таала бул Кур'анды махфуз кылган. Ва ма таназзалат бихи шаятин. Буну шайтандар алып түшкөн жок. Ва ма янбаги лахум. Аларга мунасип да эмес. Ва ма ястатиун. Алар кадыр да эмес, колундан да келбейт деп. Себеби балдар, Кур'ан-ы Карим ар дайым жакшылыкка чакырат. Кур'анда эч качан жамандыкты көрбөйсүн. Кур'ан баштан аяк окугула карап чыккыла бүт бардыгы жакшылык, жамандыкты каалабайт. Ал эми шайтандар китебин окусаңар, алар бүт бардыгы бузуку болот. Бүт бары бузуку болот. Шайтандын максаты эки адамды душман кылуу, экөөнү чабыштыруу, экөөнү уруштуруу, ынтымакты жок кылуу, уятчылык, фахиша, бүт жаман иштерди кылуу үчүн шайтандар келген. Шайтандарга мунасип эмес, колдон да келбейт деген ошол. Себеби алардын айткан буйругу, алардын кылган иши бүт бардыгы жамандык. Адамды жок кылуу максатында гана колдонот. Ал эми Кур'ан-ы Карим толук 100% хидаят, нур, ар дайым адам баласынын жакшылыкка үгүттөйт, жакшылык кылганга чакырган китеп. Ошон үчүн ва ма янбаги лахум ва ма ястатиун. Мүмкүн эмес, алардын колунан келбейт Кур'анга окшогон китепти даярдап коюшлук, жалп кеп коюшлук деди. Демек, Кур'ан-ы Каримди шайтандар алып келген эмес, шайтандар алып келиши мүмкүн да эмес, колундан да келбейт. Бул китеп акыйкы чыныгы китеп, буга эч бир шайтандын, жиндин тиешеси жок. Ва ма ястатиун. Алардын колунан келбейт деп Аллах субханаху ва таала акырында кайра Кур'ан-ы Каримди баса белгиледи. Иннахум аниссам иля маъзулун. Себебинде айтып атат, албетте алар аниссам иля маъзулун. Куранды угуштан же асманга чыгып угуп келүүдөн ла маъзулун, тыюу салынган, узак кылынган. Алар эми эмне кыла албайт? Куранды урдай албайт, уга албайт. Мурдагыдай эмес. Асманга чыккан деле эмне кылат? Алла Тааланын жылдыздары шихабин маржум, шихаб менен эмне кылган? Жылдыздар менен урган, жылдыздар күйгүзүп салган. Ошондо буларга барганга, укканга мүмкүнчүлүк калган эмес. Иннахум аниссам иля маъзулун. Албетте шайтандар Кур'ан-ы Каримди угуш аларга мүмкүн болбой калды. Алар тыюу салынган деди. Андан кийин Аллах субханаху ва таала пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга хитап кылып бир нече өкүмдөрдү айтып атат. فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. Аллага кошуп башкаларды кудай кылып албагын дейт. Эми Аллага бирөөдү шерик кылбагын. Фатакуна минал муаззабин. Сен дагы азапка калгандар менен чогуу азапталып каласың деп атат. Алейхи билла. Демек биринчи Алла Таала тавхид баяндады. Фала тад'у ма'аллахи илахан ахар. Алла менен башка кудайга кошуп башканы чакырбагын. Яни Алладан башкага бирөөгө сыйынбагын. Фатакуна минал муаззабин деди. Демек бул аяттан билинет балдар, Аллах субханаху ва таала эч ким менен тууган эмес балдар. Эч ким менен дос да эмес. Алланын астында тууганчылык жок, достук жок. Алланын астында мизан бар, сүннөтү бар. Ким тавхид менен Алланы таанып, пайгамбарга ээрчидиби? Аллах тааланы сүйөт аны. Аллага жакшы нерсе берет.
Kim Allah'ın mizamını buzdu, al kim bolsa bolsun, al ne bolot? Azapka düşer bolot. Azapka kabılat. Allah Taala şunday zat peygamberdi ayabaydı. Peygamberdi aytıp atat, sen şirk kılbagın, eger şirk kılsaң fatakuna minal muazzabin dep atat. Gördüңөр, peygamberdi dagы ayagan jeri jok Allah Taala. Bolsam Kur'an-ı Kerim'de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de Allah Taala toluk Kur'an'da maktaydı. Baştan ayak. Siraj, Munir, Başir, Nazir ila ahirihi ayatlarda büt barlıqda Peygamberimiz maktaydı sallallahu aleyhi ve sellem. Raufur Rahim. Bu жерге келгенде айтып атат, эгер сен ширк кылсаң, анда эмне кыласың дейт? Азапка кабылгандар менен кошо азап тартасың деп атат. Ияз билла. Пайгамбар ширк кылбайт. Пайгамбарыбыз аркылуу үммөткө жеткизип атат. Үммөткө бизге айтып атат. Эгерде азап ширк кылсаңар, анда азап силерге да келет. Эч кимди Алла Таала аябайт дейт. Демек, Алланын астында алар тууганчылык жок. Алла эч кимге тууган эмес. Allah'ın aldığında dostluğu yok, başkası yok, tanış biliş degen yok. Allah'ın aldığında mizam, Allah'ın sünneti. Allah'a başı iman keltir, peygamber diyeci, Allah'ın sünneti bendesin. Anday kılbaysın mı? Sen kimsin? Arapsın mı? Acamsın mı? Kaysı uluttansın? Allah karabaydı. Oşun için doldur adamlar var, peygamberlerin tuğanları var, Müslüman bolgan yok. Turabı? Arap. Müslüman bolgan yok. Sebebi Allah'ın aslında bari birdey bir nese var al mizam Allah'ın sünnet tarikası al kim iman keltirdi aga 5 kim iman keltirmedi aga azap. Oşun aytıp atat Allah Taala fala tad'u ma'allahi ilahan ahar Allah'a şerik kılma fatakuna minal muazzabin. Sana da azap gelip kalbasın. Dep turup ve anzir ashiratakal aqrabin dep ikinci hüküm berdi. Birinci tavhid çakırdı, ikincisi emi sen özüңнүн jakın tuğanlarыңды çakırgın dedi. Jakın tuğanlarını korkutkun, eskertkin dedi. Bu ayet balдар Kur'an-ı Kerim'deki en başında çıkan ayetlerine giredi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e başında 1 yıl, 2 yıl davat kılganga ruhsat berilgen emes. Ruhsat berilgen emes. 2. Hicriden keyin, 2 yıldan keyin 3. yılga ötkөндө, anan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e asta davat kılganga ruhsat berilgen. Oşol davatga çıkkan davatga çakırуудагы birinci ayetler uşul ayetler. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Ashira деген туган, жакындарына айтылат. Өзүңдүн эң жакын тугандарыңды, элиңди динге чакыргын, иманга чакыргын деген аят. Бул эң биринчи исламдагы түшкөн аяттардын бирөөсү. Демек, даваттын усулу балдар, эрежеси эң биринчи адам өзүнүн жакын тугандардан баштайт. Эң биринчи эмне кылынат? Өзүңө караштуу эң жакын адамдардан дават кыласың. Ушул аят түшкөндө Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бары биринчи дават кылды өзүнүн аялына. Хадижа Кубра разияллаху анха. Хадижа энебизге. Эң биринчи болуп Хадижа энебиз мусулман болду. Андан кийин эң жакын досу Абу Бакр Сиддикка барды. Ал мусулман болду. Абу Бакр Сиддик разияллаху анху. Андан кийин эң жакын болгон кулуга барды. Зайд ибн Хариса. Ал мусулман болду. Андан кийин эң жакын өзүнүн абасынын баласы Hazrat Aliге барды. Ali ibn Abi Talib radıyallahu anh. Bunlar Müslüman oldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve anzir ashiratakal aqrabin. En jakın tuğanlarыңды dinge çakır degende Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en birinci özünün üy bülösünden başladı. Özünün ayalı, jakın dostu, kızmatçısı, ne avasının balası, uşuntu anan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem akırdı davatı başladı. Demek davattın tarikası balдар ar daim özüңнүн tuğanından başlaysın. Jakın adamlardan başlaysın. Anan asta. Anan koşnaların, ayıldaşın, anan oblast, rayon, anan aşıp ketip atsan sırtqa çıga ber. Batpay bardın gıdır ütken bolsaң, anan bara ber, baratыган жарыңа. Бирок başında özüңө караштуу тугандарыңды не кыл? Дават кылганга Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга ушул аят түшүргөн. Ушул аят түшкөндө Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам не кылды? Токтоду. Сафага чыгат. Марва, Сафа деген тоо бар, билесиңерби? Mekke'ye karaganda azır Marva Safa degen too olgon ilgeri azır meşitin bir cüzü olup kaldı. Oşol Safa toğuna çıkıp Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ya bani Haşim, ya bani Abdülmuttalib, ya bani Fihr deb büt kabileler aytıp durup ey Haşim'in baldары, Abdülmuttalib'in baldары deb büt barını aytat. Çakırıp alıp aytat. Men silerge uşul yerde durup no toğunun artında bir eme turat, asker turat. Jakında siler kelip basıp alat dese işenesiңерби дейт. İşenebиz. Biz seni ardayım çınçıl dep bilgenbiz.
Sen çıl süylöysün, жалган süйлöböysün, aytkaның тура дейт. Дегенде пайгамбар айтат: "Inni lakum nazirun mubin, bayna yadayya azabun shadid" дейт. Мен Аллахтың тарафынан келген елчимин. Силерге ескертип атамын, коркутуп атам силерди. Мен Аллахтын елчисимин. Мага еришпесеңер силерге каттуу азап болот дейт. Деп, ошон биринчи пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын неси даваты. Ошондо Абу Лахаб туруп айтат: "Таббан лак, али хада жамаатана." Сага өлүп болсун, ушуну айткан чакырдың бизди дейт. Ушул мен пайгамбар болдум деп, ушуну мактанганы, өзүңдү айтканы чакырдыңбы деп, не каттуу пайгамбарды баягыдай урушуп качып кетип калат. Ошондо Аллах Таала аят түшүрөт: "Таббат яда аби лахаби ва таб, ма агна анху малуху ва ма касаб" ila ахирил ая. Демек, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам милдетин аткарды. Чакырды, дават кылды. Андан кийин үйүнө да чакырат, конок кылат. Конок кылып, тамак берип, икрам муслимин. Икрам муслим дейсиңерби? Ар бирине жекече сүйлөшөт. Ар бир тууган менен жекече дават кылат. Демек, пайгамбарыбыздын дават услубу балдар кээде жалп элге да дават берген, кээде жекече дагы дават кылган, өзүнчө алып калып. Үйүнө берип, тамак берип, анан акырын Сафия айтат, башканы айтат, акыр бардыгын айтып чыгып дават кылат. Ушинтип пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эмне кылат? Элге даваткан баштайт. Мына ушул аяттан баштап: "Ва анзир аширатакал акрабин." Сен өзүңдүн жакын адамдарыңды эмне кылгын? Динге чакыргын, иманга чакыргын деген аят. Уламалар айтат, неге Аллах субхана ва таала жакын адамдардан баштагын деп айтты десе, анын себеби өзү эң кыйын жакын адамдарга иштеш балдар. Жакын туугандарга дават кылыш өтө кыйын нерсе. Себеби алар сени 100% билет ким экениңди. Сен ошол жерде өскөнсүң, туулгансың, ошол жердин кулунусуң, баардыгын билет. Нени жегениң, нени ичкениң, жакшы, жаман бүт баарын билет. Башка жака барсаң, эч ким сени билбейт. Башка областка, башка жака барсаң, селдени кийип, ак көйнөктү кийип жүрсөң, фериштесиң. Туурабы? О, бир аулия келиптир дейт, фериштесиң. Ыйлап аяп койсоң, охо, бул чоң аулия экен дейт. Сен айылда эмне кылып жүргөн, буга чейин эмне жашоосу болгон, аны эч ким билбейт да. Туурабы? Ошон үчүн Аллах субхана ва таала "Ва анзир аширатакал акрабин." Себеп Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам иманга келгенге чейин, пайгамбарга чейинче эле үлгүлүү инсан эди. Чынчыл, адам затындагы канчалык жакшы сыпаттар болсо, бүт бардыгы имандан алдын эле бар эле. Баягы пайгамбарлыктан алдын эле бар эле. Ошон үчүн ушундай жакшы адам, ушундай сапаттуу адам эч качан жалган сүйлөшү мүмкүн эмес деп, элдер өзүн өзү эле элчип кете турган инсан болчу. Демек, дават кылганда аширатакал акрабин, жакындарга дегенде адам өзүнү караш керек болот. Өзүнү карап, элдин арасында кадыр баркы болсо, анан айтсаң сөзүң өтүмдүү болот, пайдалуу болот. Ошон үчүн башка жакка баргандан көрө өзүң иштештин кыйын жери ушул жерде. Себеби өзүңдүн элиң, жериң сени тааныйт. Кече эле мындай элең, мындай болуп калыпсың дейт. Туурабы? Кече эле биз менен жүрөт эле, өзгөрүп калыптыр дейт. Ошого чыдашың керек, башка болуш керек. Ал эми пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга өкүм кылган Алла Таалам ошол пайгамбардын коомундан ушул ишти алыш керек эле, дин таркатыш керек эле. Ва анзир аширатакал акрабин дегенде уламалар айтат, ушун үчүн өзүңдүн жериңе барып иштешлик, өзүңдүн элиңде кыйыныраак болот. Себеби ал жерде сени көбү тоготпойт, көбү укпайт. Башка жакка барсаң болду. Карга окшоп чырайлуу допуну кийесиң, ак көйнөктү кийесиң, селден ойлойсуң, болду, сен аулиясың. Сен фериштесиң, туурабы? Ал жеңил. Бирок өзүңдүн жериңде андай эмес, ал кыйын маселе. Ошого Алла Таала анзир аширатакал акрабин вахфиз жанахака лиман иттабаака минал муъминин. Экинчи хитап, балки үчүнчү хитап бул. Вахфиз жанахака. Канатыңды жайгын дейт. Лиман иттабаака минал муъминин. Сага эргешкен мусулмандарга. Бул вахфиз жанахака деген сөз балдар, бул таваду, жумшактыктан киная. Түшүнүңөрбү? Хифзул жанах деген сөз мына айтылат. Куш канатын жай учат балдар. Анан канатын мындай кылганда эмне болот? Конот. Туурабы? Келет. Бул хифзул жанахта мурат балдар пайгамбарыбызды тавадуга, жумшак болгонго үгүттөп атат. Вахфиз жанахака лиман иттабаака минал муъминин деген сөз сага эргешкен мусулмандарга жумшак мамиле кыл дейт.
Jumshaq mamile qıl. Ogoyluk qılba, kattуу süylöbө, kattуулuk qılba, jumshaq mamile qıl dedi. Demek davattın en negizgi usulu balдар. Til jumshaq boluş gerek. Жылуу söz boluş gerek. Hiç kaçan sen katуу söz menen, jaman söz menen bирөө дават кыла албайсың. Досуңду деле, жакшы адамды деле жылуу сөз менен эмне кылсаң болот, оңдосоң болот. Бирок жаман сөз менен досуңду деле буздуп аласың. Ошон үчүн дават кылуунун тили балдар, бул ар дайым жумшактык. Жумшактык. Тил эле эмес, өзүнүн фейли дагы, ахлагы дагы ар дайым жумшак мамиле кылуу. Ошон үчүн Аллах Таала вахфиз жанахака лиман иттабаака минал муъминин. Сага эргешкен мусулмандарга канатыңды не пас кылгын деген сөз, канатыңды жайгын, канатыңдын астына алгын деген сөз, бул аларга жумшак болгон деген сөз. Ар дайым эгер сен даватчы болом десең, ар дайым жумшак сүйлө. Мукабилинде кафир болобу, эң өткөн баягындай күнөөкөр болобу, сен ага жаман сүйлөбө. Жумшак, жылуу сөз, жумшак, жылуу сөз, жумшак, жылуу сөз. Түшүнүңөрбү? Кур'ан-ы Каримде Аллах Таала айтат: "Валау кунта фаззан гализал калб лан фаззу мин хавлик." Эгер сен каттуу болсоң, жүрөгүң каттык болсо, ташбоор болсоң, мына жаныңдагы адамдар барды качып кетет эле дейт. Демек, неме болду? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга экинчи хитап, сен мутавази бол деди. Кичикпейил бол, жумшак бол, көтөрөмдүү бол, сабырдуу бол деген Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга үмүт кылды. Демек, пайгамбарлардын наибтерге, алымдарга, карыларга, даилерге дагы ушул сыпат керек барыбызга. Ар дайым бирөө менен сүйлөшкөндө, өзгөчө мусулмандар менен мамиле болгондо, алдындагы бейнамаз болобу, алкаш болобу, заны болобу, уру болобу, рекет болобу, эмне болсо дагы жумшак, эмне кыл? Жумшак сөз, жылуу сөз менен сүйлөшүп кайрылыш керек. Аларга каттык жаман мүнөздү көрсөтпөш керек. Олой мамиле кылбаш керек. Аллах субханаху ва таала 3-нчы хитабында вахфиз жанахака лиман иттабаака минал муъминин. Муъминдерге сен өзүңдүн канатыңды жайгын, рахмат канатыңды жайгын, аларга жумшак, табазу менен мамиле кылгын деди. Фаин асаука, эми карагыла. Фаин асаука факул инни бариун мимма та'малун. Фаин асаука, эгер алар сага баш ийбесе, сен айттың, дават кылдың, баш ийбеди. Факул инни бариун мимма та'малун. Айткын, мен силер кылган иштериңерден безермин. Силер кылган иштериңерден безер болдум. Силерге айтып түшүндүрдүм. Мен силер менен чогуу жүрө албаймын. Силер ишиңерди кыла албаймын деп айткын деди. Түшүнүңөрбү? Демек, пайгамбарыбыздын үммөтү балдар эки кылдуу үммөтү болот. Бирөөсү үммөтү ижаба, үммөтү дава. Жоксо ошол убакта пайгамбарыбыз бирөө кабыл кылды, динини бирөө кабыл кылган жок. Кабыл кылгандарга айтты: "Вахфиз жанахака." Ким кабыл кылды? Ага жумшак мамиле кыл. Сүйкүмдүү мамиле кыл деди. Ал эми баш ийбегендер барды. Абу Жахл чыкты, Абу Лахаб чыкты, Абу Талиб чыкты. Турабы? Баш ийбеди. Аларга фаин асаука, эгер баш ийбесе сага итаат кылбаса, факул инни бариун мимма та'малун. Айткын, мен силер кылган ишиңерден безермин деп айткын деди. Болду. Ушунчалык эле. Аларга кошулуп кетпе. Эми аларды жамандап, каралап, аркасынан сөз сүйлөп кажети жок. Айтыш керек, хак ушул. Кылсаң кыл, кылбасаң өзүң бил деп. Ушул хадис аяттан уламалар айтат, дават кылганда, дават кылдың, эскертсең дагы баягы адам күнөөсүн токтоткон жок. Ошо ишини кыла берет. Сен эми күнөөкөр эмессиң. Бизде даватчыларда өзгөчө бир сөз бар. Элдин баардык кылган күнөөсүн биз көтөрөбүз дей берет. Билесиңерби? Элдердин баардык күнөөсүн көтөрбөйсүң. Кур'ан айтат: "Вала тазиру вазиратун визра ухра." Бирөөдүн жүгүн бирөө көтөрбөйт. Бирөөдүн күнөөсүн көтөрбөйт. Албетте сен эскерттиң, айттың, дават кылдың, кайра эле кыла берсе, безирейип алып баягы адам өз ишини, сен ага күнөөкөр эмессиң. Эгер сен жеткизбесең, жеткизбей калган болушу мүмкүн, ошонун күнөөсү болушу мүмкүн. Бирок сен жеткиздиң, айттың, андан кийин деле баягы ишине токтотпосо, сен күнөөкөр эмессиң. Күнөөкөр эмессиң. Антип эле элдин баары күнөөкөр кыла бербеш керек. Түшүнүңөрбү? Жеткизбесең, мейли жеткизбеген күнөөкөр болушу ыктымалы бар. Бирок эгер жеткизгенден кийин ал токтотпосо, анда күнөө сеники эмес. Кур'анда Аллах Таала айтып атат: "Ва ин асаука факул инни бариун мимма та'малун." Эгер алар баш ийбесе, сен айткын, мен силер кылган ишиңерден безермин. Мен жададым, ошону кылбай эле койгула деп айтып кой болду. Эгерде алар кылса күнөөсү,
özlörüge şey günekör emessin. Ve tevekkel alel azizur rahim. Jana sen tavakkul kılgan. Sen ne kılgın? Söngün alel azizur rahim. Güçlü borker Allah'a. Sen başka bir mahlukka söönbö, cemaatka söönbö. Kimge söön? Bolgonun senin söönüşün, dayanışın, bir gana tevakkülün kimge olsun? Allah'a, al-aziz, ar-rahim. Al-güçlü, ar-borker. Ve tevekkel alel azizur rahim. Ellezî yarâke hîne tekûm. Subhanallah. Al uşunday Allah seni körüp durat hîne tekûm. Sen turgan uçurda. Sen turgan uçurunda, namazga turgan uçurunda Allah seni körüp durat. Ve tekallubuka fis-sâcidîn. Secde kıluvchilar men çoğu kılgan hareketlerini da körüp durat. İnnehu huves-semî'ul alîm. Elbette al uğup durucu, bilip durucu deydi. Ellezî yarâke hîne tekûm ve tekallubuka fis-sâcidîn degeni vallar. Ул деген söz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala aytып sen ağır daim bizim közümüzdün astısındasın. Seni biz ağır daim küzötüp turabız, karap turabız. Sen kafirlardan korkma, alardan kıcırat bolma. Biz seni karap turabız degen söz. Düşünüyorsunuz mu? Vastana'tuka li nefsi. Kur'an-ı Kerim'de aytıyor ki vastana'tuka li nefsi. Musa aleyhisselam okuyasında. Başka yerde vasbir li hukmi rabbik fe inneke bi a'yunina. Vasbir li hukmi rabbik. Rabbinin hükmüge bekem bol. Fe inneke bi a'yunina. Demek bu degi ayattagı ellezî yarâke hîne tekûm. Sen turgan uçurda, secde kılgan uçurda degen söz. Ar daim senin kıymıl hareketin bizim közömölde turat. Sağa hiç kim jamanlık kıla albayt, kol sala albayt, adaştıra albayt, başa kıla albayt. Sen ve tevekkel alel azizur rahimge tevekkül kıl, bol jetet degen söz. Düşünüyor mu? İkincisi ellezî yarâke hîne tekûm. Hine takum ulamalar aytadi bu Peygamberimizin özünün infiradi amalları. Tahajjud namazı. Ve takallubuka fis-sâcidîn bu cam sigası boltat bu cemaat bilen okugan namazı. Düşünüyor mu? Manası sen özün namaz okuysun bu. Sen cemaat bilen namaz okuysun bu. Har halatta, har bir vaqtda Allah Taala senin bilen birgelikte seni görüp, bayqap, bilip turat degen söz. İnnehu huves-semî'ul alîm. Ana sajdanı aytkanın sebebi allar. Adam balası Allah'a en jakın bolgan uçur bu sajda. Mende Allah'a en jakın bolgan uçur bu sajda bolat. Oşun üçün ve takallubuka fis-sâcidîn dedi. Takallub degen söz harakat degen söz. Kıymıl hareket degen söz. Düşünüyor mu? Secdedeki kıymıl hareketin büt bardygyny biz görüp durabız. Al kanday zat? İnnehu albette al es-semî'ul alîm. Huves-semî'ul alîm. Huves-semî'ul alîm. Huwa mubtada, es-semî'ul alîm habar ökötek marife. Bu ne olat? Hasır da olat. İnne da hasır, huves-semî'ul da hasır, el hasır hasır. Düşünüyor mu? Hasır degen bilesiňer mi? İnnehu huves-semî'ul basir degenden bilindi. Barını körüp turuçu, barını bilip turuçu bir gana Allah. Andan başka bir de mahluk yok. Bir gana Allah subhanahu wa ta'ala barını körüp turat, barını ugup turat. İnnehu huves-semî'ul alîm. Düşünüyor mu? Elbette oşol gana zat, oşol barını ugup turat, barını bilip turat dedi. Demek dünyadagi barlyk bolutkan isenin bardygyny bilip turgan, ugup turgan bir gana Allah subhanahu wa ta'ala. Demek mına uşul ayatlar menen Allah subhanahu wa ta'ala Peygamberimizge eskertip, sana kitap berdik. Al kitap Cebrail aleyhisselam arkaly düştü. Şeytanın aga hiç bir teşesi yok dep eskertip turup, anan Peygamberimizge birinci davat ayatlaryny aytıp düşürdü. Al birinci tuğan urundan başta, keyin ergeçken musulmanlarga jakşı, jumuşak mamule kıl. Eger baş iýbese, alarga aytkın men bezarmyn dep, keyin sen kıjarat boba. Allah'a tevekkül kıl. Al huves-semî'ul alîm. Al uğuçu, bilüçü, andan başka uğuçu, bilüçü yok dep Allah subhanahu wa ta'ala hitapty bitirdi. Düşünüyor mu? Subhanakallahumma bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk. Allahümme tegabbal minna. İnneke entes-semî'ul alîm ve tub aleyna mevlana. Rabbena atina fid dunya haseneten ve fil âhireti haseneten ve qina azaban-nâr. Rabbena hab lana min ezvâcina ve zurriyyatina. Rabbena hab lana min ezvâcina ve zurriyyatina. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا ورحمة. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان ومن
Allahümme barik lana. Allahümme barik lana fi Racab. Ya Rabbel Alemin, ya Allah. Ramazan ayına az kaldı ya Rabbel Alemin. Barımız esen aman yetkizin ya Rabbel Alemin. Densalığımız men yetkizin ya Rabbel Alemin. Ramazanda yaş çıkarmak, Ramazanlara bereketli berekelerin barını berkin ya Rabbel Alemin. Ya Allah şu ceza Müslümanların barını Ramazan kılmakına tevfik berkin ya Rabbel Alemin. Ya Ramazan hürmetinde elimizge berimizge Allah'ın yaşlığını berkin ya Rabbel Alemin. Ya Allah Ramazan ayına, bereketli ayına afiyet men yetkizin ya Rabbel Alemin. Ya Allah şunu okuyan Kur'an'ımızda sabahımızda kabul kılın ya Rabbel Alemin. Özün kabul kılın ya Rabbel Alemin. Kur'an'dan mahiri kılın ya Rabbel Alemin. Kur'an'ı to'la tushundirgin ya Rabbel Alemin. Kur'an'ı do'st qilgin ya Rabbel Alemin. Kur'an'ı yashaydigan qilgin ya Rabbel Alemin. Ya Allah, adashib qolganda o'zing saqlagin ya Rabbel. To'g'ri mas'ulligini o'zing saqlagin ya Rabbel Alamin. Sallallohu alayhi va sallam. Alhamdulillah.